Айлык канча? Айлык 3000 сом, 4000 сом. Шведияда. Шведияда? Жумасына 3-4 миң сом, жакшылап келдиңиз, Анда көп деле билинбейт экенбиз. Билинет эми ошондо деле үйгө алып барганда. Үйдөн тамак сап жегенде. Мурда канчага алчу элеңиз, азыр канчага алып атасыз? Мисалы, 1 ай ичиндеги азык-түлүктү. Эми эсептеген жокмун, бирок мурун караганда көп эле кымбатчылык, көп эле кымбат калып атабыз да. Аябай билинип атат. Особенно май менен эмеден, морковкадан. Эт азыр канча сом болду? Этти эте ала элекмин. Картошка канча сом болду? Картошка кече базардан 70 сомдон көрдүм. Мурда канчага алчу элеңиз? 35 сомдон. Сизче кымбатчылык билинип атабы? Ооба, конечно, билинип атат. Бар жок кымбат болуп, негизи тамак жебей турган болуп калды. Жана интернетте жүрбөдү, сууду кайнатып алып ичип коюш керек. Болду. Андан башка эмеси жок. Айлыгыңыз канча? Айлык мен өзүм мектепте иштейм, 4000 эле айлык мен иштейм. Айына канча миңге азык-түлүк аласыздар? Эң азы да 15 000 кетип калат жөн эле. Канча бала чакаңыз канча болот? 3 балам бар. Кудайга шүгүр, эми жолдошум бир аз Москвада иштеген үчүн проктазга кошумча жардам болуп турат да. А так 4000ге тойбойсуң деле го. Бир жумага деле тойбойсуң. Азык-түлүктүн кымбаттаганы билинип атабы? Ооба. Билмеле. Мен үйдөн эле барып жейм. Эчтеке сатып албайм да. Билинип жатат. Шаарда азыр бардык эле иштеп күнүнө акча кармаганда бир аз чөнтөгүнө билинет албетте. Айыл жергесиндеги үй тапкан билинет. Айына канча миң сомго азык-түлүк аласыз? Айына 5000 сомго алсаң керек, бирок айыл жергесинде өтө эле эме болуп калат. Ия. Билинип атат. Канчага алдыңыз? Канча миңге сода кылдыңыз? Онда көп акча сода кылгам. Картошкамда 40-50 45-тен да беребиз. 25 сомдуктар деле бар, мындайчы. Содаңыз кандай болуп атат? Сода элде акча жок, сода жок анча. Азайдыбы? Азайганда азайып калат, кымбат болгондо кээде ошо 6-чы базар күндөрү бир аз сода болбосо анча деле элде акча жок да. Сабиз канча болуп атат эже? Сабизди бүгүн бир аз 2 сом 3 сом түшүп калды. Ошондо 100 канча? Дагы эле 100 ошондой эле. 100дөн сатпасак бизге пайда калбайт да. Канчага сода кылдыңыз? Кыла элекмин, кылайын. Канча миң сом көтөрүп келдиңиз? 1000 сом эмес, бир пакетке толгондой эле. Айлыгыңыздын канчасы кетип атат азык-түлүккө? Айта албайм. Менби? Болду. 500. 500 сом, Мурда канчага алчу элеңиз ушунчаны? Аны 300 сомго алчубуз да. 200 сом айырма болду. Ошондо. Ия. 20 сом картошка алып 5 килограмм. Кымбаттаганы билинип атабы чөнтөгүңүзгө? Ооба, кымбаттап кетти. Аслы 700 сом болду. 700 сом, Мурда ушунчаны канча сомго алчу элеңиз? Мурун аслы эме болчу. Кандай десем, аны 500кө бир пакет полный болчу. Азыр кичинекей эле. Айлыгыңыздын канчасы кетип атат? Айлыктан 3төн 2 бөлүгү кетип атат. Мен азыр магазинге алып атайм бөлчөдөн. Дүкөнгө алып атасыз, өзүңүз сатыкка, Багасы боюнча пикириңизди айтып коесузбу? Кымбаттаганы билинип атабы чөнтөгө? Сөз түрдө билинет да. Баклажандарды мисалы мурун алып атчубуз 35тен. Азыр болсо 40-45ке чыгып кеттир. Кабачкаларды алып атабыз мурун 25тен. Азыр дагы 45ке чыгып кеттир. Капустанын баасы көтөрүлүптүр. Перецти алып атабыз 55тен. Мурун 35тен алып атканбыз. Помидорлор кичине баасы түшүп калыптыр, бирок помидор түшкөнү менен сабиздин баасы 100 сомдон оптом экен. 110 сатып атышат, көрдүңөр да. Сиз бир араба продуктуну канча сомго алдыңыз азыр? Мен 10 миңге алып кеттим азыр. 10 миңге? Мурун канча сом алдыңыз? Мурун обошун эң эле арзан обошу 6-7 миңге алчубуз. Разница тоодой болуп турбайбы азыр. 2000 сом айырма болду. Ну, кызыл перец нече? За 30 сом.